Тоолордун алтын эрежелери. Кыргызстандын бийик тоолорундагы кооз жашыл өрөөндө Азамат аттуу кичинекей бала чөптүн арасында чуркап жүрдү. Күн жаркырап тийип, аба талаа гүлдөрүнүн жана тунук булак суусунун жытына толгон. Азамат абдан толкунданып турган, анткени бүгүн улуу жаз майрамынын күнү эле. Чоң, ачык түстүү оймо чиймелер менен кооздолгон ак боз үйдүн жанындагы жыгач отургучта Кадыр аттуу карыя отурду. Кадыр айылдын аксакалы, даанышман карыясы эле. Ал оюп жасалган таягына таянып, балдардын оюнун жылмайып карап отурду. Азамат кызарып бышкан боорсок тоо болуп, үйүлүп жаткан узун дасторконго чуркады. Ал аябай ачка болчу жана алтын түстүү таттууну биринчи болуп татып көргүсү келди. Ал эч кимди байкабай, эң чоң бөлүгүнө колун сунду. Бир маалда анын ийиндерине жумшак кол тийди. Бул анын апасы Айгүл. Ал башын акырын чайкап, шыбырады. Азамат, эсиңдеби? Биз ар дайым айтабыз, биринчи орун, эң урматтуу орун, эң биринчи нанды жеген адам эң узак жолду басып өткөн адамга таандык. Азамат боз үйдүн жанында отурган Кадыр чоң атаны карады. Бала саламдашууну да унутуп калганын түшүндү. Азамат терең дем алып, эң жаңы нан салынган табакты алып, акырын аксакалды көздөй жөнөдү. Ассаламу алейкум, Кадыр ата, деди Азамат жерге чейин ийилип салам берип. Ал табакты аксакалга сунду. Кадырдын көздөрү жадырай түштү. Ал бир үзүм нан алып, жанындагы отургучка колу менен чакырды. Рахмат, жаш баатыр, деди Кадыр ата жумшак үн менен. Кадыр көзүн жумуп, бата берүү үчүн колдорун көтөрдү. Бул салттуу бата. Ал Азаматтын күчтүү, акылман жана боорукер болуп чоңоюшун тилеп дуа кылды. Азамат карыянын ыргактуу сөздөрүн угуп жатып, жүрөгүндө бир кызык жылуулукту сезди. Азамат, сен эмне үчүн биздин аксакалдарды сыйлаарыбызды билесиңби? Деп сурады Кадыр. Ал жакын жердеги байыркы эбегейсиз чоң дубалды көрсөттү. Дарак булуттарга чейин жетиши мүмкүн, анткени анын тамыры жердин тереңинде. Биз тамырыбыз, силер болсо бутактарсыңар. Тамыры жок дарак туруштук бере албайт. Азамат калган кечти ойноп качкан жок. Ал Кадыр атанын байыркы баатырлар жана тоолордун сырлары жөнүндөгү аңгемелерин угуп отурду. Ал Кадыр атанын аңгемелериндеги акылмандык ар кандай майрамдык дасторкондон да баалуу кенч экенин түшүндү. Күн батып, асман кызгылт көк жана алтын түстөргө бойло баштаганда Айгүл аларды издеп келди. Уулунун ушунчалык бактылуу экенин көрүп жылмайды. Азамат улууларды сыйлоо жөн гана эреже эмес экенин түшүндү. Бул өткөндүн сыйкырын өз жүрөгүндө сактап калуунун жолу. Карынын сөзүн капка сал, жаштын сөзүн угуп ал. Атанын сөзү — акылдын көзү. Карысы бар үй, ырысы бар үй.